бир убакта базарда соода алгандарды 90-жылдары шылдыңдап түшүнбөй, аны терс кабыл алып, тескери кабыл алып, адамдар жаман көрүшкөн. Анча-мынча базарда соода алган адамдардын айтып бергендерин укканбыз. Алар туугандары, тааныштары көрүп калса, ошол прилавканын артына, ошол тосмонун артынан бекине калышчу. Тууганым көрүнүп калат же улум көрүп калат, уят деп ошентип бекитишкен. Анткени дегенде базарда соода алган адамдарды, бизнес кылган адамдарды жаман көргөн коом. Булар чай коочулар, булар элди алдайт экен, үстүнө кошуп сатат экен, булар арам сыяктуу иш кылат экен дегендей мамиле кылышкан. Дал ошондой терс мамиле болгон. Эмнеге союз маалда ошол бизге бул жагыбызга сиңирип койгон алып сатуу бул болбогор нерсе, бул кылмыш, бул жаман нерсе, бул уят нерсе, бул элди алдоо деп ошентип мээге сиңирип койгондуктан элдин баары базарда соода алгандардан бизнес кылгандарды тескери карап бандит менен тең мамиле кылышкан. Бир убакта ошол замандар өтүп кетти. Азыркы күндө базарда соода кылса же контейнер бар болсо, ошол адамга кызын берген аракет кылышат, же болбосо ошол кызды үй бүлөгө кошуп алган аракет кылышат. Бул уже мамиле өзгөрдү, бул башка. Жана ошондой эле ошол мезгилге карабастан ошол убакта иштеп алгандар конкуренция аз мезгилинде, мүмкүнчүлүктөр көп мезгилинде иштеп алып, кийин өздөрүнүн кафелеринин ээси, же болбосо пансионаттардын ээлери болуп калышты, бир өндүрүштөрдүн ээлери болуп калышты. Көптөгөн азыркы күндөгү миллионер, коомго пайдасын тийгизген көптөгөн ишкаларды ачкан адамдар ошол базардан өсүп чыгыштыр. Эсиңиздерде болсо, алгачкы биринчи мугалим деген кинодо чыгармада дагы мугалимге кандай мамиле кылышкан, аны кордошкан, аны түшүнгөн эмес, ага терс мамиле кылышкан, аны жаман көрүшкөн, анын үстүнөн күлүшкөн, шылдыңдашкан. Бирок натыйжасында ошол сыяктуу мугалимдердин жардамы менен алгачкы биздин коомго пайдасы тийген көптөгөн мугалимдер өсүп чыкты, билимдүү, көптөгөн докторлор өсүп чыкты, көптөгөн инженерлер, көптөгөн иши коомго пайдасы тийген көптөгөн билимдүүлөр көбөйүп, биздин турмуш деңгээлибиз бир топ өстү. Жана шаарлар өнүгүп, деги эле кыргыз эли, кыргыз коому жакшы жака өзгөрүп, жакшы жака өнүктү. Бирок башында элдин мамилеси кандай болгон? Азыркы учурда дагы онлайн бизнеске дал ошондой мамиле, адамдарда шылдыңдоо, бул арам деп адашуу, жанагы чай койчулукту бул арам дегендей, бул бизнес бандит менен теңегендей, бул жерде дагы онлайн бизнести бандиттер менен теңеп, же болбосо аферист, мошенниктер, лохотронщиктер, каржы пирамидалары, жашыруун пирамидалары, булар лохотронщиктер, аферисттер да, ошолорго теңеп, ошолор менен бирдей кылган мамиле болуп атат. Бирок убага келет, бул бизнеске дагы мамиле элдин, коомдун ою барган сайын өзгөрүп баратат, өзгөрүп отуруп, ушул бизнестен дагы менин деген күчтүү канчалаган миллионерлер, эртең бизнестин ээлери өсүп чыгат. Ушул бизнес жардамы менен мен көп нерсе үйрөндүм, өзүмдүн кандай бир өндүрүшүмдү ачтым, ушул бизнестен мен көп сабак алдым дегендер, мисалы үчүн биздин окуучулардын арасында аябай көп. Азыркы учурда биздин бизнесте болбосо дагы алар өзүнүн бизнесин ачып, чоң ийгиликтерге жетишип, курулуш компанияларын ачып, жана башка да ачып, көп ийгиликтерге жетишип, ушул бизнестен мен көп пайдалуу сабак алдым. Ошол бизнесте иштегендерден мен көп пайдалуу нерсе да алдым деп, ошондой отустарды угуп турабыз. Ошон үчүн лохотронщиктер деп бандиттер менен теңегенден мурун алгач бул теманы бир аз өздөштүрүп алсаңыз, сиз караңгы кече калып кеткен адамдардын арасында эмес, заманбап адамдардын, инсандардын арасында болуп каласыз.